Turmuş сабактары 1-китеп. Достуктун формуласы. Эки бала ынак дос болот. Алардын достугу көп жылга созулат. Бир күнү экөө болбогон нерсе үчүн талашып кетишет да, бирөөсү экинчисин бетке чабат. Экинчиси муштум тийген жери ооруганына карабай, унчукпай басып кетет. Ары жакка барып, кумга "Бүгүн эң жакшы досум мени бетке чапты" деп жазып коет. Ошентип, алардын достугу улана берет. Бир күнү экөө сууга түшкөнү барат. Кырсык болуп, биринчиси сууга чөгүп кетерде, экинчиси аны куткарып калат. Ал өзүнө келгенден кийин ташка "Бүгүн эң жакшы досум менин өмүрүмдү сактап калды" деп жазып коет. Аны көргөн досу "Мен сени жаакка чапканда, сен аны кумга жаздың да. Сени куткарып калсам, аны ташка жаздың. Мунун себеби эмне?" деп сурайт. Анда досу "Эгер бизди кимдир бирөө капалантса, аны кумга жазышыбыз керек. Анткени шамал аны бат эле тегиздеп, билгизбей салат. Ал эми бирөө бизге жакшылык кылса, аны ташка жазуубуз керек. Таштагы жазууну эч ким өчүрө албайт. Пенделик кылып, болбогон ишке араздашуу жана ал үчүн кек сактоо достуктун иши эмес" деп жооп берет.